агрессивдүү формада, интенсивдүү формада тилибизди саясат жүргүзгөн жокпуз. Эмне үчүн биз ошол Европанын алдыңкы өлкөлөрүндө, ошол эле Эстониядагыдай биздин тилибизди биринчи орунга койбойбуз. Президент кол коюп бериш керек. Мен ошону күтүп күнү түнү ойлогонум эле ошол. Урматтуу замандаштар, саламатсыздарбы? Акыркы кезде биздин республикада тил саясаты, тил маданияты, тил маселеси деген көйгөйлүү ойлор көп. Түрмөктүү аркасынан ойлорго түртүп жүрөт. Эмнегедир азыр тил маселеси бизге коопсуздук маселесине айлангандай. Шунун айланасында кененирээк сөз кылалык деп Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын председатели Каныбек Осмоналиев агайыбызды чакырганбыз. Саламатсызбы, Каныбек агай? Бул жерге кирип эле мурдагы иштеген учуруңузду эстедиңиз окшойт, сакталып калыптырбы? Ооба, сакталып болгондо дагы өсүптүр. Мындай нерсе сейрек эле болот, мен сүйүнүп отурам. Анткени убагында көп эле эмгек сиңиргенбиз. Роман Оморов болчу ал кезде Кыргыз патенттин башчысы. Мен анын илим боюнча орун басары болчумун. Анан сиз илимге жакынсыз деп мени куратор кылганда, азыр такыр башкача өзгөрүптүр. Эң башкысы эми иштеп атыптыр да. Окурмандар келип атса керек. Сүйүнүп отурам. Жакшы анда. Эми азыр тил маселеси биздин түп негизинен караганда конституцияга барып такалат. Ооба да. Биз биринчи алган конституциябызда дагы ушул тил маселеси ал кездеги жүйөлүү себептер менен мамлекеттик тилдин катарына расмий тил да кирип калган. Ошол кездеги оош кыйышка, ошол кездеги бир биздин мамлекеттин андан ары жылып кетишине ал ошол кезде жакшы өбөлгө түшсө керек деп ойлойм. Туура. Анткени биздин ошол кездеги акыбалыбыз ошондой биздин дагы ошол кездеги легендарлуу парламенттин чечимдерине шайкеш келди. Бүгүн тил маселеси кандай? Эмне үчүн акыркы кезде тил маселесинин айланасында абдан орчундуу жүрүштөр жасала баштады? Мунун аягы эмнеге алып келет? Биринчиден, ошол өзүңүздүн автордук берүүңүзгө чакырганыңызга абдан кубанып отурам. Анткени мен сизди абдан терең ойлонгон, салабаттуу журналист катары билем. Башка бир 30 жылдан ашык болуп калды. Сиздин биздин деп таанышып жүргөнүбүзгө. Сиз ушу тарыхты жакшы баштадыңыз да. Ошол СССРдин учурунда эле, албетте, 1989-жылы Советтер Союзу өзүнүн акыркы жылдарын жашап аткан кез болчу. Бирок Советтер Союзу тез аранын ичинде жок болуп кетет деген оюбузда деле жок болчу, туурабы? Туура. Анан эле ошо жердеги Верховный Совет деген сөздү айтчу элек биринчи. Азыр жогорку кеңеш андай эмне деген сөз айтылчу эмес. Жогорку Совет деп айтчу элек. Анан ошонун депутаттары ошо 89-жылы 23-сентябрда абдан уюшкандыкта, чоң каармандыкты көрсөтүп деп айткым келет мен. Советтер Союзунун учурунда эле коркпостон, ошо борбордук ажыда биринчи жолу кыргыздын тили мамлекеттик тил болуш керек. Ошол статус алыш керек деп мыйзам кабылданышкан. 23-сентябрда. 23-сентябрда. Мынакей 34 жыл болот. Андан кийин өзбек туугандар, казак туугандар козголо башташты. Ошондо бир чоң эрдик жасаганда эми биздин ошол кездеги депутат агаларыбыз, эжелерибиз мен абдан таң калганмын. Анткени мен ал кезде Эстонияда болчумун да. Эми илимдин кандидаты болгонмун, анан кайта докторчулукка алып калышкан да мени. Анан ошондо эстондорго мактанып, мына көрдүңөрбү, биз кыргыз өзү жоокер элбиз. Гумилевдин пассионардык эл дегенди көрдүңөрбү, көрсөтүп койдук деп абдан мындай өзүмчө эле кыйынсып, мындай өзүмчө мындай ээлигип дегендей. Жакшы болду. Анан мыйзам сиз азыр жакшы айттыңыз, расмий тил деген статусту орус тилине бере салышты. Ошол эле мыйзам менен анан конституцияга кирди. Анан ошентип экөө жарышып, анан жашай башташты. Мен да образдуу сүйлөгөндү жакшы көрөм да. Баягында мындай да ылдамдыгы менен физик катары айтайынчы, бир 20 км/саат менен кыймылдаган кыргыз тили менен 100 км/саат кыймылдаган орус тили экөө тең бирдей эле статуска ээ болуп калды да.
Ошонун натыйжасы 33 жыл, 32 жыл ичи мына бүгүнкү күнгө чейин ошол боюнча келе жатат. Кыргыз тили өзүнүн канатын керип, гүйлөнүп иштеп кете алган жок да. Ana ушунда биз кыргыз элибиз дагы кастарлап иш кагаздарын эми жасап иш кагаздарын мектептерде окутуп, илимий негизде ушуну арышын арттырып көтөрүп кете алган жокпуз. Орус тилини көлөкөсүндө калып келе берди да. Ошонун кесепети деп эле айтыш керек, эми ачык эле айтайлычы. Мына бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат. Кыргыз тили академиялык деңгээлге чыгаруу аракети биздин күчүрмөн филологдордун эмеси менен башталды. Эсиңизде ошол 90-жылдары айрыкча Советтер Союзу кыйраганда тилди окутуу курстары ачылып, Раматылык Султан Мамбеткалиев жана башка окшогондор борборлорду түзүшүп, ошентип башталбады беле. Бирок тилекке каршы көрсө бардыгы формалдуу түрдө эле ошол мыйзамдын негизги базалык түшүнүктөрүн турмушка ашыра албай келгенбиз да. Чабалдыгыбыз. Ооба. Мени таң калтырган казактар болду. Казактар кийин кабыл алышты. Алар кабыл алганда эле расмий тилге андай статус беришкен жок. Алар мен азыр эгер жаңылышпасам, алардын бир беренеси бар да мыйзамында. Алар кийин кабыл алышты. Мен 92 экен, 93 жылы. Орус тилине баягы чет жака чыккан учурда ошол баягындай бир ошондой иштерге ошондой статусту бергени эсимде да, редакциясы эсимде жок. Ошентип казак тили негизги бирден бир тил катары кабыл алышып туруп мыйзамдаштырып коюшту да. Анан эң кызыгы ошол кездеги президент, эми жаш курч президент болчу Нурсултан Назарбаев ачык эле биринчи казак тили болот. Андан кийин башка тилдерди биз урматтайбыз, сыйлайбыз деп ошого каражат бөлүп абдан катуу кетти дагы. Советтер Союзунун учурунда өзү кыргыз менен казак орус тилин өзүнө сиңирип билип колдонуу боюнча эң алдында болчу. Казактар алдыда, биз андан кийин биз болчубуз. Мисалы үчүн мен 10 жыл жашаган Эстонияда орус тилин ал кезде эле булар мындай моюнуна алышчу эмес. Латын алфавити менен жашаган республика болчу. Анткени Латвия, Литва, Эстония 40-жылы Советтер Союзунун составына киришкен да. Ошону сактап калышкан. Биз үчүн бул абдан мындай кызык бир кырдаал болгондой болду да. Мындайда эгерде сиздин ордуңузда мындай жашыраак, азыр эми тура калып эле кылыч чапкандар көп да бизде. Билесиз да аны. Анан сиз жакшы билесиз, азыр жазылбаган мыйзамдар бар. Жазылбаган наркы туюм менен. Азыр ушундай дүйнөлөшүп турганда, чоң империялар дүйнөнү бөлөбүз деп турган кезде, биз ушул тил маселесин жанагыдай мыйзамдуу алып келип, анан жана башка жүрөгүңүздү да оорутуп туруштун кажети бар беле, анткени бул нерсени башкача бүтүрсө болот эле да. Мисалы, ошол эле кыргыз тилин өз кезегинде жакшы өнүктүрбөй, шарт түзбөгөн сыяктуу, орус тилине деле анчалык шарт түзүлбөсө дагы ал өзүбүз жана 100 километрдей жүргөн тил катарында өзүнчө жашап келатат. Сизге эч сыр эмес болсо керек, азыр биздин жогорку окуу жайлардын бардыгы орус тилинде окулат. Орус тилин кодулаган эч нерсе жок биздин өлкөдө. Ошого карабай эле азыр түшүнгөн түшүнбөгөнү деле кирип алды. Жана мыйзамды алып өтүүдө дагы түшүнүп түшүнбөгөн нерселер көп сүйлөндү. Мени чочулаткан нерсеси, эми сиз физикс мен тарыхчымын. Өлкөнүн коопсуздугу биринчи мындай планга чыгып турат да. Сизден башка бир жашыраак киши болсо, бул чапчаңдык кылды демекпиз. Мынча жанга көч келди. Чынында бул абдан терең философиялык суроо болуп атат да. Мен Лениндин бир сөзү жагат да, бул саясат деген эмне десе, бул экономиканын концентрленген эмеси, жыйнагы дейт да. Биз башында эле туура эмес баштап алганбыз. Мен үчүн мен ушул жашка келип, ошо сиз айткандай, бир ушундай бир чукул кыймылдоого туура келди мен үчүн. Эсиңизде болсо, каякта бир болбогон кыйраткыч Песак деген программаны киргизишип, Акаевдин учурунда.
Өзбектер, қазақтар кіргізбей қойышқан аны. Кіргізіп біз өнер жайыбызды, анан колхоз совхоздарды талқылап таштадық. Натыйжада гүлдөп өсіп келе жатқан бізден өнер жайыбыз бір болбаған бір жарым жылдың ішінде талқыланып жоқ болды дағы, ел жұмыссыз қалды. Айыл чарбадағы. Айыл чарба колхоз совхоздардың бәрін талқылап, қойларды, уйларды, бардығын жанттар бәрін бөліп, сатқанын сатып, жегенін жеп, анан отырып қалдық. Сөйтіп сөзі қирады, мұрдағы байланышта жоқ oldu. Ел ошонда көбі үш сөзді айтпай жүрсетті, қырғыз елі мүңкіріп жүрді бір 2 ай, 3 ай. Анан кейін байғал пассионарды қасиет ойғанды. Дағы балдары, қыздары Россияға кете башташты. Біздің қырғыздар баштады бұны. Анан өзбектер, тажиктер арқасынан. Дағылы байғал Россия, негізінен. Ошонда ба тилдин bir otolu жоғылып кетүү процесі қоша башталды да. Біріншіден, ал жөнілі қирап қалған жоқ, әлбетте, завод, фабрикалар. Талап, тоноп, болышып, бүгінгі чейін каста пайда болды. Байлардың, жана кедейлердің кастасы пайда болды. Анан ошо кедейлерді қойсат, егер өткенде бір азамат айтып отпайбы, аз деле иштеп атат, чоң жұмышта. Мен дейт, абдан байыдым дейт, өзім таман ақым менен, маңдай терім менен 2-3 завод еліп алған да. Мына томаяқтар дейт, ошондо мейлері жеткен емес дейт. Біріншіден томаяқтардың көбі таза киши болса керек деп ойлойм да. Отушундан кейін социалдык кырдаал кескин түрдө өзгөрдү дагы. Эң биринчи сокку билим берүү системасына урулду. Себеби мугалим өзү табиятынан талап тоноп андай мындагы жок. Андан врачтарга катуу сокку урулду. Айрыкча маданият кызматкерлерине, андан кийин окумуштууларга сокку урулду. Кара курсактын айын эметип калган. Мен 89-жылы келдим Кыргызстанга. 90, 91, айрыкча 92, 93 абдан чоң загыранан жеп калган учурларыбыз болду да, туурабы? Квартиралар сатыла баштады, приватизация башталды, дагы баягы эмелердин бардыгы, ошонун бардыгы баягы ушундай бир социалдык поляризацияга, уюлдашууга алып келди да. Натыйжада биздин тилди банда камкорду көрмөктөсүн, каражанды кармап эметип калуу эмеси башталды да. Анан улам эле эпизодикалык түрдө эле телевизор мондай болуп атат, окуй телевизор андай болуп атат деп. Мен өзү окумуштуу киши катары өмүр бою ошентип ойлогомун да. Мен ошол физик, жаман билим алган жокмун. Тарту университети дүйнөлүк рейтингдеги университеттин бири, ал жерде илимдин кандидаты болдук, анан докторду бүтүрдүк, анан келип ошондо ойлогомун да. Мен үчүн мен ушул жаралганмын ошо илимге, билим берүү системасына. Мынакей бешенеме ушундай нерсе болгон экен, министрликке чейин жеттим. Бардык баалы өзүнүн эмеси менен келди. Ошондо биринчи жолу так деди мага, эмне үчүн биз ошол Европанын алдыңкы өлкөлөрүндө, ошол эле Эстониядагыдай биздин тилибизди биринчи орунга койбойбуз. Мисалы үчүн эстондор өзү болгону 1.100.000 калк, миллиондон бир аз эле көбүрөөк калк, бирок тили дагы баягы финно-угордук топко кирет. Баягы жөндөмө 14 жөндөмөлүү тили бар, абдан татаал тилде. Ошону мен 1-2 жылдын ичинде үйрөнүшкө аргасыз болдум да, себеби ал жерде муктаждык бар болчу да. Дүкөнгө кирсем, мынан эметип, эми башка моундай китеп андай эмелерди айтпай эле коеюн. Мен эстонча сүйлөшүм керек болчу да, Совет Союзунун учурунда. А көрсө алар аны бекеринен кылышпаптыр да, өзлөрүнүн тилин сактап калуунун эле болгон аракет экен, болгон эле ошол. Ошол мен эмеме абдан сиңип жүрдү. Убакыт өтө берди, баштан көп нерсе өттү. Ошо билим берүүнүн башын азыр эми эң негизги министрлик да. Өзүн сыйлаган улуттун эң негизги министрлиги. Ошондо өзүңүздүн колуңузда 2 тизген бир чылбыр бар экен. Сиздин мындай туруктуу, салаваттуу мүнөзүңүз менен сиз президентти дагы ал кездеги премьерди да макулдатмаксыз. Ооба. Эмне сизге тоскоол болду анда? Биринчиден, анда Бакиев Куронбек Салиевич президент болчу. Атамбаев премьер-министр болчу. Мен өзүм деле күткөн эмесмин. Мен өздөрү сунуш кылышып, ошо Бакиевка ал кезде Мадумаров Адахан мамлекеттик катчы болчу. Ал чакырды дагы мени. Мен анда министрдин орун басары болуп калганмын.
чакырып, бул ишти сизге беребиз деген эме бар. Ушундай бир ойлор, пландар бар. Эми ал президенттин уруксатысыз ал сөз айтпайт да. Мен түшүндүм, дароо эле түшүндүм. Аны мен айттым, жок, мен ушул 3 жыл болду министрдин орун басары болгонум. Балким бир жогорку окуу жайын көтөрүп берейин. Жашым да келип калды, 50ден ашып калдым десем, жок, күлүп, бул иш эметилген, президентке алып келди. Ошо менен чечилди. Бул өзүнчө маселе. Мына сурооңуз абдан жакшы болду да. Мен бай өзүмө мүнөздүү болгон түз саясатты жүргүзө баштадым. Биринчи кезекте эле башында эле айтып коеюн, мен 9 ай эле министр болдум өзү. 9 ай эле. 7 февралдан 2007 жылы 27 ноябрга чейин. Көп конфликттер болду. Мен катышкан көп конфликттер. Биринчи эле китеп маселеси. 80 миллион сом акча бөлүнөт экен бир жылда окуу китептерине. Ошону талашып, менин фирмам чыгарат, Мен биринчи эле маселе койдум. Эмне Совет Союзунун учурундагыдай бир өзүбүз типография түзбөйбүз. Келиңиздер, ошо 80 миллионду 5 миллионуна түзсө болот. Мектеп деген мамлекеттик концерн турат, госконцерн. Ооба. Деп ошондон башталды. Анан улам күчөп отурду. Анан тил маселесине келгенде мен ага кирише албай турган шарт бар экен ал жерде. Ал кезде мамлекеттик катчы деген абдан күчтүү кызмат болчу. Президентке түздөн баш ийет, Конституцияга кирген. Мамлекеттик катчы тире мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы болчу. Адахан Кимсанбаев. Адахан Кимсанбаев, андан мурун Накен Касиевич, андан мурун Ишенбай Абдыразаков агай, Осмон Акун Ибраимов. Булар ошол эле учурда мамлекеттик катчы болуу менен ушу тил комиссиясын жеткирген. Мен ойлойм, бул конфигурация эле туура болгон. Анткени мамлекеттик катчы бул идеолог да, башка идеолог. А идеологияны мамлекеттик тилсиз кантип жүргүзөсүң? Менимче Аскар Акаевдин эң чоң эмеси баягы окумуштуулук эмес ушуга алып келген. Даремети. Анан биз мамлекеттик катчыга түздөн баш ийебиз, албетте, премьер-министр, мамлекеттик катчы. Ошентип мен түздөн кириш алган эмесмин. Бирок менин эмем ошондо моундай сунуш киргизгенбиз да, биз мугалимдердин съездин өткөрдүк сентябрда, 9 сентябрда. Мен математик катары ошо даталарды айтып сөйлөйм. Цифрларды жакшы билесиз. 9 сентябрда абдан жакшы болду. Президент өзү катышты, бизди мактады. 27 ноябрда мени жумуштан алып атышпайбы бир жарым айдан кийин. Демек ошо жыйналып кабатталып отуруптур да. Мен баягы кескин айткан сөздөрүм, кандайдыр бир саясий күчкө мындай бир аларга бир опурталдуу сезилгенби менин позициям. Анткени биринчи орунга ошо тилди көтөрө баштадык. Мен ошондо эле тилди көтөрө баштагам да. Эмне үчүн? Мисалы үчүн моундай суроо болду. Мен өзүм министр болуп туруп, моундай суроону коюп атам да парламентте. Эмне үчүн Бишкектин алдыңкы мектептери, маселен 9 мектеп, 48 мектеп, 61 мектеп, 13 мектеп, эмне үчүн кеминде 2ден кыргыз группасын ачпайбыз? Шарт түзүп, Да, даяр инфраструктура турат го. Эмне үчүн 5 мектеп менен эле 1 мектеп интернат окутуш керек кыргызча. Ал кезде Бишкекти курчаган жаңы конуштарда мектептерде эле курулуп элек болчу да. Эми бирин экин бар эле. Ушул маселелердин баары жыйналып келип, анан мени жумуштан кетүүнү алып келди. Айрыкча ошо китептерди чыгаруу боюнча мен фонд түзөлү дедим. Жылдык эле 80 миллиондон акчаны алып, анын дайын оту жок. Илгери Совет Союзунун учурунда деле ата энебиз сатып берчү. Эми албетте ал кезде 15 тиын болчу бир китеп, же 20 тиын болчу. Ошондой кылбайлыбы деген маселелер, бул бай эстондордон үйрөнгөн менин эмелерим да. Эстондор дароо эле ошондой ошого түшкөн да, дароо эле. Анан ошондой болду, натыйжада кыргыз тилиндеги окуу куралдар аксай баштады. Айрыкча жогорку окуу жайларда. Биз ошондо көтөргөн маселе айрыкча камбарал болуптар ошол убагында эле көтөрүшкөн бул маселени. Эмне үчүн университеттерде кыргызча окутпайбыз? Айрыкча табигый факультеттерде физика, химия, математика, биология. Жылдыз, мен азыркыга чейин лекция окуйм физфакта. Кыргызча. Кыргызча лекция окуйм. Кыргызча. Бирок сиздин коллегаларыңыз окубайт да. Мен ошону айтайын деп атам да, мына дароо түшүндүңүз да. Жалпы физика деген абдан фундаменталдык курс бар. Аны биринчи курстан баштап окуй баштайт физиктер. Механикасын окуйт, биринчи семестрде, экинчи семестрде молекулярдык физикасын окуйт, үчүнчү семестрде электричество, анан оптика, атом ядролук физика. Легендардуу Карашев, Ташмат Карашевич деген физика агайыбыз бар болчу. Ошол киши механикадан баштап 40 жыл лекция окуган киши да. Анан кийин мага беришти ошону.
кыргызча окуйт, карашып. Аны улантып Осмон Алиев кыргызча окуй баштады, а бирок молекулярдык физиканы орусча окуй башташты. Ошол эле кыргыздар. Же болсо орус. Мына көрдүңүзбү? Балдардын башы айланып. Аны караган декан жок. Коркот. Биринчиден квалификациялуу лекторлор эси таркагандан кийин орус тилдүүлөрдүн көбү Славян университетине кетип калышты, Россияга кетип калышты. Андан кийин мени күйгүзгөн өзүм менен эле физик кыргыздарым болду да. Китептер даяр да. Орусча китептер даяр. Эч ким түзөт. Анан компьютерлер башталды, ага киргизип коет, аны орусча окуп, ошентип жүрүп. Каныбек агай, азыр деле ошол нерсе келатат. Азыр деле. Ооба, келатат. Сиз жанагы мыйзам менен дың бузайын деп кирип бардыңыз. Бирок ал нерсени бузуш үчүн башка нерселерди даярдап, бир альтернативалуу түрдө чыгыш керек го дейм да мен. Мисалы мен кыргыз тилин жакшы көрөм, кыргыз тилинде сүйлөйм. Кээ бир кишилер биздин жаныбызда бар, орус тилин жакшы түшүнөбүз. Орус тилинде сүйлөйбүз. А кээ бирөөлөр эки тилди тең мыкты сүйлөшөт. А бирок аксаган тарапта болуп атат да, кыргыз тилин өтө жакшы билбегендер, орус тилин өтө жакшы билбегендер. Ушундан улам кыргыз эми биз тарыхыбыз орус мамлекети менен чирелишип турат. Азыр дагы мына 21-кылым шундук бизге окуяларды таңуулап турат. Кандай кылабыз? Сиз ошол эле кезде ошондой өзүңүздүн позицияңызга каршылашты таптырсыз. Азыр андан көбөйдү. Азыр көбөйдү. Болгондо агрессивдүү түрдө көбөйдү. Ар кимиси тил маселеси ошон үчүн коопсуздук маселесине. Туура. Эң туура жыйынтык чыгардыңыз. Мен ошо акыркысынан баштабайынбы, тил маселеси коопсуздук. Тил маселеси коопсуздук экенин Библиядан деле, Курандан деле көрсөк болот. Библияда сначала было слово дейт, туурабы? Биринчи сөз пайда болгон, андан кийин ой пайда болгон, анан бара кеткен, ошо тил негизги жабдык, жарак, курал, инструмент, каалагандай синонимдерди айтсак болот. Кептин баары ушунда турат да. Эгерде Нельсон Манделанын моундай сөзү мага абдан жагат да. Эгерде сен тилиң менен маданиятыңды, жоготсоң, салтыңды сыйлабасаң, анда чегараңды ачып эле кой. Башкаларды талаптана берсин деген айтканда түрмөдө жатып. Бизде деле ошондой кырдаал түзүлүп калган. Дагы эле келе жатат. Мени ошол Садыр Нуркожоевич былтыр 30 апрелде чакырды, 2022-жылы чакырып, баягы эми күйүр шуурларга караганда мага ушундай кабарлар жеткен да, башка жумуш жөнүндө. Бир-эки вуздун башчысына, андан кийин дагы бир ишкана илим менен байланышкан. Келип отурганда эле дароо бул абдан түз сүйлөйт да. Дароо эле тил ушундай болуп атат. Мен да түшүнбөпмүн. Эмне ушундай алыстан баштап атат деген. Тил ушундай болуп атат агай. Сиз эми менеджерлик сапатыңызды билем, чогуу депутат болдук деди. Ошо тилди барып башкарып бериңиз деди. Күлүп жибериптмин. Бирок сиз госсекретарь болом деп жүргөнсүз да. Эми ал деле бар болчу, жашырбайм. Анткени аны өзү тапшырган да, мамлекеттик катчы деген эмени кызматты 2009-жылы Маливаная Оксана деген бир азаматыбыз ошол кезде мамлекеттик катчы эмени кызматын тартып алып эле өз секретариат түзүп башкарып алганда жоюп коюшкан. Андан кийин 2021-жылы Жан Конституцияга ошо мен киргизгенмин да, тапшырма менен. Бул эми баягы тарыхта кала турган сөз болуп атат. Анан ошондо мен Садыр Нуркожоевичтин бир нерсесине ынанып макул болдум да. Ал киши мынтип айтты, ал жерде деди, агай жалаң профессионал филологдор, лингвисттер иштейт комиссияда. Азыр бир жакшы менеджер керек болуп атат. Мен сизге ушундай жумушту тапшырайын, иштеп бериңиз. Эмне дейм? Анан баягы орустар айтканда пошло-поехало да. Барсам, бир жакшы документ кабыл алынган экен. Ошол как раз 30 апрель күнү министрлер кабинет тарабынан 1 сентябрга чейин бардык министрликтер, ведомстволор иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрсүн. Күлөм да, күлкүм келет. Бир тур ыза болом. Ал мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес дейм 2,5-3 айда. Анан эсиме мен өзүм депутат болуп жүргөн учур түштү. Эме билесизби, Жылдыз абдан кызык эме болду. Ошо мына биздин көрүүчүлөргө айткым келет да. Мен 2010-жылы Ар намыс партиясы менен депутат болдум.
фракция, күчтүү фракция болчу, биз 25 депутат болчубуз. Жалаң мурдагы министрлер, мурдагы депутаттар, Коловдун партиясы да, Феликс Коловдун. Ана мени комитеттин башчысы кылып коюшту. Профилдик комитеттин билим берүү, илим жана башка ошондой. Ошондо биз жогорку кеңештин токтом кабыл алганбыз да. Токтомдо 2 жылдык мөөнөт менен бардык иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн. Анан эле аз эсимде түшүп, ошол кездеги тил комиссиясы, билим берүү министрлиги, маданият министрлиги тимеле күпүлдөтүп бизге отчетторду беришет да. Мынандай болуп атат, тигиндей болуп атат. Анан бир министрликке барсам, кайда мамлекет тилдин үлүшү иш кагаздарында болгон 3% экен. Ачык айтып коеюнчу, экономика министри, ошол кезде экономика 3% жылдыз. Кимди алдап атабыз деген ой пайда болгон да менде. Кимди алдап атабыз? Өзбектерди алдап атабызбы, орустарды алдап атабыз? Биз өзүбүздү алдап атабыз да. Бул да ыза бир чети намыс. Ошол эске түштү да, анан мен ошол министрлик кабинет башчысы Акылбек Усанбековичке кирип, айтып, уруксат берсеңиз, мен бүт кыдырып чыгайын Кыргызстанды баштан аягына чейин. Ошо үлүштөрүн көрөлүчү, кандай экен, кандай болуп калды экен. Дагы ошондой. Эң жакшы деген министрлик Маданият министрлигинде 30 канча пайыз экен. Баягы борбордук аппаратындагы иш кагаздарынын үлүшү кыргызча. Калган баягы орусча. А кээ бир жерлерде жок. Жазбагандар бар экен. Мен ошол мектептерге гана барган жокмун. Бүт айыл өкмөттөрү, өзүм болгондо дагы 22 киши иштейт. Ошонун жарымын алып, микроавтобус алып алып, бүт кыдырып чыкты Кыргызстанды. Анан берип, отчет берип, анан баягы сиз барып мен ошол суроо алып келгени турасыз да. Эмне үчүн мыйзамды баары бир этип атасыз, күчөтүп атасыз деп. Анан келип отчеттор болду, пикирлер айтылды. Мен бул жерде Сыртбай Жолдош Мусаев карачылык кылып коюшум керек. Ал киши эми 9 ай иштептир. Мен министр кездегидес. Анан абдан кескин бетке айткан киши да бул. Мындай да, ушунун баардыгы эле китепте жазылып, эрежелер менен китептер турат. Анан окуган киши жок болуп атпайбы? Эмнесин жашырабыз? Окубай атпайбыз, окубай атышат, эч ким окубайт. Эрежелер турат, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес. Эч жак жазылган, жакында эле чыгардык дагы эреже. Аны мына айылдагы карапайым элди коелу, министрлер окубайт, зам министрлер окубайт, депутаттар сиздер окубайсыздар. Ошентип анын кетүүгө аргасып анан мен алып келип атышпайбы? Мен ошону эле уладым. Ошол агамын эле жолунаdım, бирок баягындай дипломатиялык жол менен бир аз. Анан мыйзамдын эми долбоорун жазып коюшуптур, мына кечээ кабыл алынган мыйзам долбоорун. Карап көрсөм, күчөтө турган жерлери бар, алып кое турган жерлери андан көп. Бул жерде бир нерсе бар да, мисалы үчүн мынандай. Иш мурунку мыйзамда, мен аны көбүнчө легендардык парламенттик мыйзамы деп коем, Камбаралы Бобулуктун мыйзамы деп коем. Мисалы үчүн мындай, иш кагаздары Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын иш кагаздары кыргыз жана мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт. Мына же деген сөз бир укмуш эми алып келиптир да кыргыз тилине. Же деп турбайбы? Мен кыргыз тилин билбейм, бирок орус тилинде жүргүзө берем. Жазылып турбайбы мыйзамда? Тем более конституцияда бар. Деп ана ошо жени жок кылдым мен биринчи эле. Кандай жок кылдым? Сунуш моундай болду. Ошол эле сүйлөмдү айтайынчы. Кыргыз Республикасында расмий иш кагаздар мамлекеттик тилде жазылып жүргүзүлөт. Точка, чекит. Андан кийин мыйзам боюнча, мыйзамга ылайык зарыл болгон учурда расмий жана башка тилдерге которулат деп жаздык. Вот ошон берени абдан катуу чабуу болду. Биз кыргыздар жалпак тилге салганда жакшы түшүнөбүз да. Ошондо айтылып атпайбы? Кыргыз тилин билбеген мамлекеттик кызматкерлер ага келет мен азыр. Кызматтан кетет дегенде эле башталды. 10-чу берен ал. 10-чу беренеде. Ошон үчүн балким ушунун баардыгын өтпөй мындай бир электен өткөрүп туруп жасасаңар. Бул жеке менин оюмда, менде маселе болбойт, бирок бул акыры келип тирешүүнү алып келатат да. Ал жанагы сиз тарс этип айтып коюп тирешүү жоголуп кеткендей эмес да. Ушунан улам сценарийдин автору, мыйзамдын долбоорунун автору ким өзү? Биздин коллектив болгон. Улуттук комиссия Мусаевдин башчылыгы астында. Албетте Илимдер академиясынын немелери, окумуштуулары, состав абдан чоң.
40'tan aşkın kişi katışkan. Өтө салаваттуу состав. Өтө салаваттуу академиктер, санат мүчөлөрү, илимдин докторлору, мектептин мугалимдери катышып, коомдук угууларды уюштурушкан экен. Мен келгенге чейин дагы көп менин жогорку кеңештин сайтына жайгаштырышкан экен. Биздин өзүбүздүн иши кылса, баягы ошо финалдык баягы эмеге этапка келип калышкан экен. Сизге чейин эле? Мага чейин эле. Ошон үчүн мен абдан сыйлап айтып атпаймынбы Сыртбай Жолдошевичти, көп иш жасаган деп. Башка маселе аны эми өткөрүп кетүү болду да. Мына карап көрсөңүз, мен баягында сөзүмө айнышпай калбадым. Ошол биз депутат болгондо 2 жыл мөөнөт бергенбиз деп атпаймынбы, 2 жылдын ичинде деп. Аны ошол боюнча контролго калып кеткен да. Анткени 2 жыл дегенде элдин эсине анчалык деле мына эртең бүрсүгүнкү нерсе деген жок да. Biz ошол долбоорду киргизип, анан мен абдан энергия менен баштадым. Баштаганда мага чабуул биринчи эмне болду? Сиз бизге 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл бериңиз деген эмелер келе баштады. Анан эле күйүп кетем да. Бир президенттик мөөнөт. 2012-жылы берилбеди беле. Андан бери мына 11 жыл, 12 жыл өтүптүр. Деп менин эмем. Анан карап көрсөк, дагы 30 жыл жүргүздөйбүз да. Дагы 30 жыл ошондой эле жүргүздөйбүз да. Мен албетте уруксат сурадым жогорку жактардан. Аны эме кылдык. Биринчи окуу 18 январда болду быйыл. 18 январда жогорку. Анын баарын уктук. Уктуңуздарбы? Анын баарын уктук, көрдүк, баягы бер жакта турган интеллигенция көбү эмне кылаарын билбей мындай турушту. Ойлонгондор да, ойлонгондор. Анан эми сиз 20-жылы интеллигенциянын жүрөгүн саясат алкообунда бийлик. Анан ошол жүрөктөн турду, бирок алардын да айтканында даник бар болуп атат да. Анткени биз кадр даярдап айтабыз, китеп жазылбай атат кыргызча. Барсаңыз азыр мектептеги балдардан баштап академиктерге чейин жалаң орус китептен алышат. Өзүбүз эч нерсеге даяр болбой туруп, анан алып туруп кыргыз тилин салып бербедикпи? Мен буга бир мындай жооп бергим келет да. Биз ал ишти 89-жылы жарыш түрдө жасай башташыбыз керек болчу. Туура. Мыйзам кабыл алдыкпы? Казактар 93-жылы экен эсимде жок да. Кабыл алды, дароо системалуу түрдө иш башталды. Ошондон бери унутулуп келаткан тилди сиздин мыйзам ойготту, мажбурлай баштады, ойлондура баштады. Андан башка жол жок. Мен түшүнүгүм боюнча, андан башка жол жок. Бир киши буну өзүнө алыш керек болчу да. Ошол прогнозу кандай болот эми? Прогноз эң сонун болот. Мына кече президенттин эмесине өтүптүр 19-июнда жогорку кеңеш бериптир өзүнүн токтому менен. Президент дароо эле администрациясына мага кече өзүңөрдүн пикириңерди айткыла деген эме келди. Эми бир 5-10 күндөн кийин менимче кол коюлат. Кол коюлбай калсачы? Кол коюлбай калса жогорку кеңешке барат. Кайта анда дагы эме башталат башынан. Бирок бир дагы өлкөдө биздин кошун өлкөлөрдө андай кырдаал болгон жок. Биз баягы башында баягы биринчи баштап алып, ана системалуу түрдө иш кылбай коюппуз деп атпаймынбы? Алар системалуу түрдө иш кылышты. Өзбекстанда андай маселе жок. Эми дипломатияда тургандан баштап башты мындай бурганга чейин сүйлөйт да. Ушул мыйзам болгондон бери орус мамлекетинин кызматташтык бөлүктөрү ар түрдүү өзүнүн немесин көрсөтүп келатат. Мамилесин. Мисалы, ошол орус тилде жакшы сүйлөгөндөр, мисалы, дипломатиялык академиядагы жана Айнура деген тиги декан, завкафедра экен. Ошол кыз мындай туурасын эле айтыптыр. Бизде орус тилде баардык орусча окулуп атат, орус тилине эч кандай коркунуч жок деп. Удовольствие наших национальных крокодилов, могу сказать. Улуттук крокодилдер деп атат. Мен бул жерден билим берүү министрине да кайрылат элем. Эне тилге, мамлекеттик тилге күйгөн мекенчилдерге карата айтылган сөзү кечирилгис. Бирок аны момундай жулуп алышып туруп, балдай деп улуттук жана мекенчил балдар жана башка кыргыздарга каршы чыгып атат деп, ал кызды абдан ыңгайсыз абалда калтырды парламенттен. Мен да өзүм пикирим айттым ал боюнча. Эми окумуштуу болгондон кийин өзү илим доктор экен, профессор экен, окумуштуу анын үстүнө декан болгондон кийин, болгондо дипломатиялык академияда иштеп аткандан кийин кичине баягы сөздү абайлап айтыш керек да. Ушул крокодил дегенди кармап алышты да. Эми ал крокодилди мындай нерселер айтыла берет, боло берет. Бирок менин ушундай оюм бар да. Биз азыр биринчи кадамды таштадык.
ооба андай бир күчтөр бар, президентке кол койдурбай коюуга аракет болгон. Бул менин биринчи эле жорогум эмес, эгерде мындай тырмакчага алып жаза турган болсок. Менин биринчи жорогум, билесизби, Жылдыз? 2009-жылы болгон. Мен анда дин комиссиясынын башчысы болчумун. Ошого да келебиз азыр. Дин комиссиясынын башчысы болчумун. 1993-жылы 17 декабрда биздин граждандык кодекс кабыл алыныпты. Эмебиз теги конституциябыз майда кабыл алынып, бир 8 айдын ичинде эле сырттан таңылап туруп, баягы дин боюнча мыйзамды киргизип койушкан, батыштын модели менен. Анда билесизби, бир жаңы бир диний уюмду ачыш үчүн, ислам болобу, христианство болобу, ачыш үчүн 10 Кыргызстандын жаранынын колу жетиштүү деген норманы киргизип койушкан. Мен буну атайлап эле киргизген деп ойлойм. Себеби бизди плацдарм кылыш керек болчу. Көпчүлүк, айрыкча протестанттар. Мына православие менен католиктер алар өздөрүнүн немесине кармап турушту. Алар да баягы борбордоштурган саясат абдан катуу да. Мына протестанттар да бизди күйгүзгөнү. Ошону же мыйзам кылышпай 93-жылдан бери мен 2008-жылы директор болдум. Мына көрдүңүзбү? Ошол жылда жөн эле баягы убактылуу жоо менен бүт Кыргызстанды жайнатып бастырып жиберишкен да. Баягы шайтанчылардан баштап протестанттардын бардык спектрлери кирген да. Баптисттерди бул жактарга калтыралы. Менониттер кирген, адвентисттин 77-нчи күнү деген бар, пятидесятник дегендери бар. Эми где-то 50ден ашыгын кирип кеткен да. Ошол цифраны мен 200-ге чыгардым. 200-ге. Анын эмеси кандай эле? 200 киши кол коюш керек. 200 киши кол коюш керек. Мына шаарда билинбейт. 200 кишини тапса болот. Булар эмне кылып атышат? Протестанттар, айрыкча пятидесятниктер, адвентисттер, булар баптисттер, мисалы үчүн Каракулчу районуна барат дагы бир кишинин үйүн сатып алып туруп, 10 киши кол эми биздин Кыргызстанда 10 киши экели үй бүлөдөн туурабы? Кол коюп, кийин чиркөөсүн өртөй ишпеди Каракулчу тоолуктар менин жетештерим. Мечиттен чыгып келе жатып. Натыйжада абдан катуу жаатташы болгон да. Ошону 200-ге жеткирип, ошондо да мени атып салыш керек, осундай балдарын Европага окутпаш керек, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп президентке кол койдурбайбыз, тиги бу деп, жок, 6-январда 2009-жылы президент кол коюп таштады. Анан ошондон бери тык токтоду азыр. Азыр мурдагыдай көбөйбөй калды. Алар да жөн келишпейт да. Бирөөнүн башын айландырып келишет, бирөөнүн азгырып келишет. Бизде деле ушундай уйкусуунун арасында жүрө берсек, кыргыз тилибизди дагы 30 жыл, 40 жыл. Мен ошол эч эмемен кетпей койду да. Бул жерде кандайдыр мажбурлоонун да элементи бар. Муктаждыкты түзүшүбүз керек да биз. Сөзсүз. Муктаждыкты. Анан дагы бир сөз айттым. Азыр бүгүнкү күндө кыргыз тили коргоого муктаж болбой эле калды. Кыргыз тили азыр колдонууга муктаж болуп атат да. Мен өткөндө жогорку кеңеште ошону айттым да. Анан кийин баягы атырылып аткан депутаттар эметип калыштырды. Колдонууга, эгер колдонбосок, анда пайдаланбасак, эмне кереги бар? Бүгүнкү турмуштан баштап билимге, илимге чейин пайдалана албасак. Бул жерде эч кандай экижүздүүлүк, экиликтик эмеде концепция бар да бир физикада, дуализм деген. Корпускулалык, толкундук дуализм. Мисалы үчүн электрон бир эле учурда толкун болуп көрүнөт. Бөлүкчө болуп көрүнөт да, дуализм. Биз ошого түшүп алдык да. Ал эми менимче биздин жанагы ушул тил боюнча эки тилди, башка тилдерди да, мисалы орус тилинен башка да тилде элдер бар да. Аларды да эске алышыбыз керек да. Алардын дагы мүмкүнчүлүктөрүнө, шарттарына бар. Ооба. Биз бул мамлекеттин ээси кыргыз эли болгондон кийин биз кыргыздар алар үчүн кам көрүшүбүз керек, туурабы? 13-чү беренеде Конституцияда биринчи пунктунда кыргыз тили мамлекеттик тил деп жазылган. Анын подпунктунда мамлекеттик тил конституциялык мыйзамга макамга ээ болуш керек деп жазылган. Экинчи пунктунда расмий тил орус тили. Үчүнчү пунктунда Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын тилин мамлекет камкордук көрөт жана шарт түзөт деген норма бар. Бирок ошол камкордук көрүп шарт түзгөн жагында жок болуп атпайсызбы? Ошонун ичинде дагы кыргыз тили кирет да, туурабы? Кыргыз тили үчүн дагы камкордук көрүшүбүз керек, шарт түзүшүбүз керек. Узун сөздүн кыскасы, өткөндө бир аксакал киши Азия Ньюска жазган экен ушу тил боюнча. Менимче Чолпон Турсуновнага каяш айтылган экен. Андан кийинки санында Чолпон Турсуновна жооп берген экен.
Osmanali fizik болуп, анан эле сиз жөнүндө чыкты. Менин жеке оюм. Эми алар 80-ге эже деле ошол муундун кишиси. Анан эми эшикте бир китепканачылар урушуп атса жарашат. Ушуну сиз ал тарап, бул тарап экөө тең кыйын жазылыптыр, экөө тең аргументтештирилген. Эже дагы өзүнүн юрист экенин көргөзүптүр. Ушул үстөлгө бардыгын эмнеге чогулта алган жоксуз? Мен катыша албай калдым, бирок катышкандар мага эмесин, аудио эмесин алып келип көрсөтүштү. Осмонали өзү министр болгондо, физик болуп министр болгондо колунан иш кылды эле, кандай шарт түзүп берди эле кыргыз тилинин өнүгүшүнө. Эми 9 ай болгон менин министрлигим ушу такыр эле баягы өзүнчө эле бир эпопея болуп атат да кээ бир кишилер үчүн. Анан дагы башында айтпадымбы, тилдин, саясаттын жүргүзүүнүн такыр башка ведомство болчу, мамлекеттик катчы. Анан тиги аксакал келиптир, мен тааныбайм деле, Карыбай Турускулов, 80-дерден ашып калган киши, жазып алып келиптир. Мен биринчи жолу айттым, агай мен мисалы үчүн мындай нерсеге жооп бербейм, мен эженин өзү менен сүйлөшүп алам, биз абдан жакшы мамиледебиз. Десем, мен сага көрсөтүп коеюн, анан чыгарды. Анысын окудум, мунусун окудум. Бул жерде менимче эч кандай баягындай эме деле жок. Эч нерсе жок. Ушул мыйзам башталып мурда эле бар экен, тиги Сыртбай Жолдошовдун учурунда. Сиз эми башка тиги гуманитардык илимдерге караганда физиктер баягы өтө тонкий келесиңер да. Ошонун баарын, ошонун алдында бардык палитраны чогултуп. Жооп берейин. Мен сизге айтып атпаймынбы? 2 жолу Сыртбай Жолдошович коомдук угууларды уюштуруптур. Бирок азыр айткан аксакалдардын бири да катышкан эмес. Андан кийин мен келгенден кийин биринчи окуу менен экинчи окуу ортосунда парламенттик угуу баардыгын чакырдык. Мен эми ал эжени персонал чакырыштуу эсимде жок, бирок жогорку кеңештин залы толуп отурду. Бүт окумуштуулар, мектептин мугалимдери, бир 120 орундук болсо толуп отурду. Анан массалык каражаттар аркылуу кетип атты. Мен келип эле комиссиянын алдында кеңеш түздүм, редакциялык кеңеш, окумуштуулар кеңеши, алар менен эметип атты, пропаганда, агитация абдан катуу болуп атты. Колубуздан келген жайылтуу иштерин баарын жасадык. Эми Чолпон эже деле ал мамлекетте иштеген киши да, ал деле мамлекеттик ишмер, ал деле мындай ош кыйышын карап туруп анан түздүп атса керек деген ой. Тигил аксакал деле, сиз деле, мен силердин мындай орто муундун кишиси катарында ушу тил маселесине келгенде кыргыздар бири-бири менен ызылдашпай отуруп, бирок дебат болуш керек. Дебат сөзсүз болуш керек. Бирок кээ бир учурда бир жазылбаган мыйзамдар бар да, баардыгын чыгара берип, баардыгын ажылдата берип. Мына сиз айтып атасыз, мен дагы жооп берейинчи. Эмне үчүн өзбектер, тажиктер, түркмөндөр, казактар ийгиликтүү түрдө ашырып кетишти? Дебаты жок эле. Дебаты жок эле, алар дебатка деле, алар мыйзамды эле кабыл алышкан эмес. Анан кийин кабыл алышты. Себеби алар катуу кармашты. Адам башка механизмди алар көрүшкөн жок, 90-чы бири-бирин тоногон эме учурда. Ошол учурда эле латынга өткөнү латынга өтүштү. Алар мыктылык кылыптыр, бирок биз демократия биз ойноп туруп алдык. Биз демократия бердик. Эми ошонун натыйжасын эми мен бир гана нерсе, биз орус тилди талашпагандан кийин орус тил анчалык деле мукташ эмес. Ооба, аркасында Россия туруп атат. Анчалык деле мукташ эмес. Кыргыз тил мукташ болсо болор, дагы эле. Ошон үчүн менимче ошо бизди ызылдатып коюшуп каалаганча, анан каалагандай жүрүштөр жасалып, ошол болбосун деп эле мыктылар. Эң туура айтып атасыз. Сиздин мындай тынчтанып атканыңызды эле мен туура түшүнүп атам. Башка жол жок. Мен ачыгын айтам сизге. Башка жол жок. Ошо ызылдап аткандардын 90% кыргыздар же киргиздер. Эмне болуп атат? Же биз өзүбүздүн баягы табигый жалкоолугубузбу, оонобастыгыбызбы, кенебестигибизби, кандай шарттар түзүлүп атат, китеп жок деп атасыз, дурус эле экен, мен изилдедим. Интернетке кирүү бир аз эме болуп атат. Мен ал жөнүндө айтып берем, эгер сурай турган болсоңуз, кандай кадамдар жасап атабыз. Мисалы үчүн, орусча абдан жакшы билип, жакшы квалификацияга ээ болгон кызыбыз же уулубуз министрликте иштеп атат. Айталы. Кыргыз тестке барып өтө албайт. Ага ким күнөөлүү? Өзү күнөөлүү да. Туурабы? Анан эми ошол киши өтө албай калса, мен сөздүн аягына чейин чыгайын да. Өтө албады. Эмне кылыш керек? Окуйын десем оюну жар бербейт. Өзү жакшы эле турат. Эмне кылыш керек? Демек, жаңжал чыгарыш керек, чуу чыгарыш керек.
Өзбекстанда ошентип көрсүнчү. Эмне кылат экен? Окатың кыл дейт. Мен макулмун. Сен муниципал бул айтмакчы, мына талап муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерге гана коюлган талап. Мына ушуну мен ошону туура түшүндүрүш керек болуп атат да. Туура түшүндүрүп атпайбызбы? Жок, ошол элдин аягына жетпей аткан экагай сиз мага таарынбаңыз. Жок, мен таарынбаган Биринчиден, жанагы өтпөй калды. Орусча жакшы билген, кыргызча тестти жүрөбү. Же кыргыз тести өзгөрткүлө дейт. Алар шарты ушундай, биз кичине билелик. Же сиз айткандай жалкоолонуп атат. Бирок ал киши келбей калса, жумушка болуптур, кетет, мисалы да. Өтпөй калды, кетет. Кыргызча тигинден кичине жакшыраак билген, бирок ал кесипке кыйратпаган дагы бирөө келет. Азамат, мына эми нак жооп берейин. Сиз дагы өкмөт, президенттер жасаган иштин эмесин билбей турбайсызбы? 2015-жылдан бери шарт коюлган мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге. Биз мына кыргыз тестти түзүп атабыз. Кыргыз тест 5 деңгээлде силерден тест алат. A1, A2, B1, B2, S1. Ушуну B1'de geçeyin çıksanlar, A1 деген бул сырттан келип эле бир 10-20 сөз билген киши. A2 адан кийин 150 балки 1000 geçeyindir. B1'de билбесеңер 16-жылдан, 17-жылдан баштап мамлекеттик муниципалдык кызматка иштей албайсыңар деп койгон. Өкмөт токтому менен. B2-ни 2021-жылдан кийин B2 менен гана иштейсиңер деп койгон. То есть осуну алып келип эле жоголгула иштебей келе деген жери жок да. Бунун баардыгы баягындай методично өзүнүн баягындай революциялык жол менен эмес, эволюциялык жол менен бар шарттар түзүлгөн. Бирок ушуну түшүндүрбөй атпайсыңарбы? Мен сизге эмне үчүн ошону берип атам? Түшүндүрбөй атпайсың. Жок, эми балким бир жерден айткандырсыңар, бир уктурууда айткандырсыңар, бир көрсөтүүдө айткандырсыңар. Жылдыз айланайын. Bunun бардыгы өкмөттүн токтому менен министрлер милдеттендирилген. 6-7 жыл мурун эле. Министрлер милдеттендирилсе, министрлериңиз өзүн билип атасыз азыр. Кандай билип атам? Эми сүйлөө ыкмасын деле. Көбүнчө жогорку кеңешке барган сайын кыргызча сүйлөшүп атат, орусча сүйлөшүп атат. Өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз. Орусча сүйлөшүп атат. Ана министрлериңиз өзү ошондой болуп атса. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Ошону айтып атам мен сизге. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Министрлердин өзүндө болуп атпайбы? Президент мага мондай ташып. Жанагы коюлган талапты министриңиз да аткарбай атпайбы? Болуп туруңуз. Азыр министрлерден диктант жаздырдым мен былтырдан бери. 4-кө жазган министр барбы экен, айтыңызчы? 5-ке жазган министр бар экен. Ким? Каныбек Капашевич. Жок, эми ал Каныбек Капашевич 2 ай болду келгенине. Сиз мындай эме мындай кылбаңыз да. Мен сизди сүйлөтөйүн да атам, Каныбек. Транспорт министри бир жумуштан кетип калды, жаш жигит 5-ке жазды. Ана дагы бир ведомствонун башчысы да өздөрү келип жаза башташты. Анткени акылдуу жигиттер, кыздар уже сезди. Үйрөнүш керек. Сезди муз жылды ордунан. Осман Алтеңе бир жалмагыз келиптир. Бул көк экен бул. Бул мындай кыл. Эмгек министрлигине диктант жаздырдык эле. 37 кишиден 17-си калды. 17-си калды. Борбордук аппараты мен берки департамент андамдыларын чечпей эле коеюн. Эмне? Мына 1 жылдан ашып калды, чара көрбөй койду да министр. Өзү билбейт да. Өзү жакшы билет Базарбаев. Өкөз караны жакшы билет кыргызчаны. Өз тилчи ал. Француз тилчи, бирок кыргызчаны жакшы билет. Демек саботаж? Мен саботаж деп айтпайм, бул элементардык эле баягы кыргызчылык да. Бирөөсүнүн тууганы, бирөөсүнүн кызы, бирөөсүнүн жиени, бирөөсүнүн дагы бирөөсүнүн дагы мындайы. Анан кенебестик, оонобастык. Мына көрдүңүзбү? Мен сизди бир биздин азыр биз тынбай жыйындарды өткөрүп атабыз министрликтер менен. Мына кече эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинде болдук, жума күнү. Баары мойнунда алып атышат. Мен эми баягы мыйзамды чыгартып коюп эле тынчып калган Осмон Алиев эмесмин да. Биз 2 саат жыйын өткөрүп атабыз. Түштөн кийин семинар тренинг өткөрүп атабыз 3 саат. Ошол эле министрликте. Ошол иш кагаздар боюнча. Ары жазгандан баштап протокол, стенограмма, булардын баардыгын биз ушундай кылган милдеттүү деле эмеспиз өзү. Эмне үчүн? Себеби токтом чыккан 16-жылы. Ошондон берки аткара турган ким? Баягы кадр кызматы, кадр кызматы. Ошол жерге Алтурсун өзүнчө бир пункт киргизип койбоптур. Мамлекеттик тилди билүүнүн сиз менин суроомо эми жооп берип келатасыз. Кадр кызматы деген мамлекеттик бюджеттен кабелтең акча алып, сонун жерде отурушат. Бирок тил маселесине келгенде отурат да. Ошолордун баардыгын мен президент айткандай менеджерлик кылып, баарын эми чукуп чыгып атам.
Мен иштегениме 1 ай, эми 1 жыл 1 ай болду. Менимче көп иштер жасадык биз. Биздин чоң кайгыбыз билесиз эмнеде? Азыр мондай килтеген китептерди балдар окушпайт. Туура. Мезгил ошондой. Аларга смартфонуна салып бериш керек. Ошол эле Юдахинден баштап бардыгын терминдердин бардыгын. Юдахин демекчи ошо кишинин сөздүгү 16-жылы чыккан экен, ошону бир кайра бастырса болобу? Бастырып 19 жыл дагы бастырышыптыр. Биз бардыгына таркатып чыккан экен мага чейин. Бул жерде абдан чоң иштер болуптур. Ишекеев, Раматалы Егенберди Урматов, андан кийин ошо Сыртбай Жолдошевичтер, бизде да азыр бир 50-60 экземпляр турат. Улам-улам таркатып берип атабыз. Бирок маселе күнүнө чечилгендей эмес. Ал 2 килограммдык китепти караса карайт, карабаса жок. Тиркеме катар бул жака кириш керек. Андан кийин мен ыза болгон учур билесизби? Лингвистикалык тил корпусун түзбөппүз да биз эндигиче. Бир гана Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча бир Кыргызстан калыптыр. Лингвистикалык корпус тилдин жыйнагы. Англис түзбөгөнүз, тиги орус тилин расмий кылып киргизип койдук эмес да шылтоосун. Жок, мен аны айткан жокмун. Иштеге жасаган жок. Бирок аны эми Осмон Алип калып үйө бериштин кереги жок да. Осмон Алип 1 жыл болду. Тажиктер почти 1 миллиардга жакын сөз түзүшүптүр. Англичандар, англис тили 6,5 миллиард. Немистердики 4 миллиард. Азыр күлөс азыр мен кыргыздардыкын айтканда. Орустардыкы где-то 3 миллиард, 2,5 миллиард, казактар 1,5 миллиард, өзбектер 2 миллиард, а бизде 2,5 миллиард. Аны дагы бир кызыбыз түзүптүр. Жылдыз Кашиева деген. Эмеде иштейт экен, Аида Кашиева деген Түрк университетинде. Ошону колго алып азыр бүт баарын козгоп атам. Намыс барбы? Татарлар түзгөн, алтырсын тиги каракалпактар түзгөн, где-то тиги шорлор, хакастар баардыгы түзгөн. Кыргыз эле жаткан, той кылып, тил кербен. Мунун китебин юбилейин өткөрүш керек. Анан тигиндей кылыш керек. Бул жерде мобилизация кылышыбыз керек. Колубуздан келет. Баягы 500 миллион саптуу манасты түзгөн элдин кантип колунан келбесин. Колунан келет. Канча каражат керек? Уюштурган. Биз ар бир жылга 10 миллиондон акча сурап атабыз, 10 миллион сомдон 50 миллион, 49 миллион дедик эле. Азыр эми 50 миллион сурап атабыз, аны эми өкмөт таап берет. 10 миллион деген эмне бир жылга. Башка маселе бүт барын баягы керкейген ага эжейлерибизди мен эле кыйынмын дегендердин баардыгын башын бириктирип ошол лингвистикалык корпус түзүү. Бул бир. Экинчи, эмне үчүн биздин кыргыз тил жасалма интеллект тилинде сүйлөбөш керек. Орусда түзүп коюшту Алиса деп. Орус тилинде сүйлөп атат, командаларды берип атат, кашыгынан бери жүгүрүп келип алып келип берип атат. Орусча сүйлөтүп, текстти үнгө айландыруу, семантикалык анализди, синтездердин баарын жасадык биз. Жасадык. Буюрса сентябрда презентация кылабыз. Андан кийин энциклопедиянын электрондук варианты, терминдердин электрондук варианты. Казактар 17 том казак тилинин терминдерин түзүшкөн. 17 том. А бизде чаржайт. Ар министрлик өзүнчө терминдерди түзө беришкен. Ошолордун башын бириктирип, азыр термин комиссиясын түздүк, терминология комиссиясын. Жумасына иштеп атышат. Буюрса, бул ишти да жасайбыз. Бул тил аны шартын түзүп, жанагын бардыгын жазайт экенсиңер. Бирок тил маданияты деген анын өнүгүүсү башка да. Ошонун баары колдонулганга, ошону биз баарыбыз көрүп, ошо бир сыймыктанып, жана сиз Эстонияда жүргөндөгүдөй тилди кыргыздар кабыл алгандай. Ошол акыбалга келиш керек да. Ал эми китеп болуп жата берет, тиякта ар бир бала каалагандай колдоно берет. Ушунун ыкмасын физик катарында эми кандай көрөсүз? Бир гана билим берүү системасы менен чыга алабыз биз. Билим берүү министрлигинин чечүүчү ролу болуш керек бул жерде. Баягындай формалдуулук котош керек. Эмне үчүн биздин бала, кызыбыз, орус класста окуган балдар, кыздарыбыз кыргыз тилин окушат да, туура, 1-класстан баштап 11-класска чейин. А эмне үчүн кыргыз тилин сүйлөп чыкпайт? Же болбосо кыргыз мектептер орус тилин окушат да. Эмне үчүн орусчаны билбей чыгып атышат? Аттестациясында басып турат. 4-5 деген. Жана биз кезегинде кимдалдап атабыз. Чет тилди окуганда, ошондой, ой жылдыз, рахмат сизге. Ошондой болуп атат. Анан айкырабыз. Мага шарт түзүп бер, мага китеп жазып бер, мага анандай кыл, мындай кыл. Ушул шартта сизге окшогон улуу муундун милдети эмне? Анан кийинки муундардын милдети кандай? Тилге болгон мамиледе. Улуу муундун милдети, биринчи эле милдети
өзү үлгү көрсөтүш керек. Жөн эле формалдуу түрдө сабак өткөндө кыргызча сабак өтүп, же болбосо көчөгүдө жүргөндө кыргызча сүйлөп, айрыкча митингдерде, эмелерде кыргызча сүйлөп айкырып, анан үйгө барып туруп, неберең менен же кызың, уулуң менен орусча сүйлөп атабыз да. Орусча сүйлөп атабыз да. Көбү сүйлөй деле албайт жакшы, сапаттуу. Ошондой болуп атат да. Демек бизде улуттук идеология жок. Ноль. Бүгүнкү күндө улуттук идеологиясы. Жомок сомокторду айтып жүрөбүз ар жерде. Анандай болду эле, анан 100 жигит болду эле, анан Чептенердин Күчүбек, анан да кандай, анан да мындай. Же бул секретарды мамлекеттик катчыны бул тилге алып келиш керек, же сизди мамлекеттик катчы кылыш керек анда? Мен эми мындай да, анда эмнеге болбосун? Эмнеге болбосун? Себеби мурун ошондой эле болуп келген да. Эмнеге болбосун? Бул жерде ведомстволордун же болбосо министрликтердин ортосундагы баягы өзүмчүлдүктү, эгоисттик саясат токтотуш керек. Тилге келгенде. Тил бар бирдиктүү эме менен кетиш керек. Мисалы үчүн биздин президент Садыр Нуркожоевич Нью-Йоркко барып, баягы буунун генералдык ассамблеясында кыргызча сүйлөдү эле эмне Бириккен Улуттар Уюму жарылып кетти. Эч нерсе болгон жок. Ал турсун синхрондуу түрдө которуп берип атышты го. Которуп беришти. Улуу муну эмне кылыш керек? Өзүн өзү сыйлай билиш керек. Мен мынакей жашашымды жашадым, ашашымды ашадым. Мен кыргыз тилинде, кыргыз дилин, кыргыз маданиятын көтөрө турган ишти мен өзүм жасашым керек. Анан чыгып алып анан кийин стереотипке баш ийип алып эле осундай эле физик эмне кылып койду, анан тиги мындай кылып жок. Биз үлгү көрсөтүшүбүз керек. Ошол өзүнөн өзү кетет. Жаш муундар өздөрү бизге караганда кыргыз тилине көп уктап атышат. Мен сизге мисал келтирем. Тилимпоз деп бир жаш жигиттер эме менчик эме ачышыптыр, өзүнчө бир ассоциация. Алар билесиз эмне кылып атат? Интернеттен окутуп атышат. Кыргыз тилине. Эки жигит, мен аттары эсимден чыгып калып атат. 30-дун ар жак башынан жигиттер. Келип мени жаныма койбой атышат. Кече бир немец кыз келиптир. Мына Новополковкада жашайт экен. Өзү Казакстандык немка кыз экен. Кыргыз тилин ушундай үйрөнүп алыпты, жогорку билими деле жок экен. Ошол Новополковкадан баштадым мен. Азыр Бишкекте бекер кыргыз тилин окутуп атат. Орустарды, уйгурларды, дунгандарды, кыргыздарды, киргиздерди. 12-13 киши келет. Окуучулар кимдер? Өзбектер деле бар, кыргыздар деле бар, орустар деле бар. Сизде жашыл алма барбы? Бар. То есть процесс уже башталды. Башка маселе эми буга системалуу Мамиле керек. Мамиле керек. Мен Чолпон Турсундун сөзүн эле физик Осмон Алиев деп атасыз. Ал кишиге өзүңүз чалдыңызбы? Жок. Чалып түшүндүрүлүш керек да. Жок, мен түшүндүрөм. Мисалы да. Эми ал киши эч убакта кайта интервью берип, мен туура эмес айтып коюптун дебейт. Ал киши туура эмес айтып койдум дебесе да, сиздин азыркы жасап аткан ишиңиз ушуга байланыштуу болгондон кийин көп нерселерди түшүндүрүп койгондон ал анчалык деле ашыкча нерсе эмес. Эми убакыт келет го, мен албетте барам. Чалбай эле барып сүйлөшөм эжеке менен. Президент кол коюп бериш керек. Мен ошону күтүп күнү түнү ойлогонум эле ошол. Бул жерде бай саясат ойноп кетип атат да. Но анткени тил маселеси коопсуздук маселесине өттү да, ошон үчүн саясат ойлойт. Тил маселеси атам замандан бери эле коопсуздук. Азыр айрыкча. Эми ар кандай этаптары болот да. Биз өзүбүз күнөөлүүбүз, кыргыздар өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошондо эмне үчүн кошуналар менен чогуу эле агрессивдүү формада, интенсивдүү формада тилибизди саясат жүргүзгөн жокпуз. Ойноп туруп алдык 93-жылы. Менимче ошол кезде казактарга, өзбектерге кеңесек болобу эле? Ошол кездеги кишилер азыр тирүү отурушат көбүнчөсү. Сиздин милдет ошонун бардыгын эми кызматка байланыштуу милдет, кызматка байланыштуу. Чогултуш керек дагы, айтыш керек. Момдай, алардыкын да угуп көрүп аргументтерин. Анан кичүү муунга, орто муунга бир отко салып бергендей иш жасалбаш керек. Анткени жаш балдар биз го түшүнөбүз биздин муун. А жаштар эмнегедир баягы орус тилин өтө сыйлагандар бар да. Ошого байланыштуу биз ошол эле учурда орус тили да, кыргыз тили да отко түшөт. Сиз капа болбоңуз. Азыр жаштар тескерисинче кыргыз тили боюнча менин кабинетимден чыгышпайт. Ал кичинекей эле топ, Канбек кичинекей эле топ эмес, аркасында ошол эле Тилимпоздун бир 300-400га жакын мүчөсү бар. Анда эле толтура. Да Тентек деген мына мультфильмдерди ошол боюнча суроо берет эдим эле, бербедиңиз да, мен өзүм айтып берем азыр. Мени күйгүзүп аткан, мына менин жашымдагылар болуп атат тескерисинче.
Менин жашымдагылар. Эмне үчүн казактардын 80ге чыккан, 70ге чыккан, мына менде 60тан ашкан адамдары авангард болуп алдыда жүгүрүп жүрүшөт. Казак тили. Мына Курдайдан өтүңүз эле, казакча сүйлөй баштайсыз өзүңүз. Тиги Андижанга барыңыз эле, дароо өзбекче сүйлөйт. Сиз кыргызча сүйлөгөнүңүз агаларга бир тиң, орусча, англисче сүйлөгөндөр. Кептин баары ошондой болуп атат да. Себеби алар идеологияны туура жолго коюшкан, системалуу түрдө тил менен. Мен сизди башка нерсеге түртүп атам. Ошол нерсени алыш керек да. Рулду алыш керек. Ким жолтоо болуп атат? Рулду алыш керек анда. Өзүбүз жолтоо болуп атабыз. Биздечи бардык учурда тарыхта коомдо биз өзүбүздү да күнөөлөгөн учур, башкаларды да күнөөлөп эле, анан кичине иш чечилбей баратса эле ошол өзүбүздү күнөөлөп өтчү тенденциядабыз да. Мен сизге эмне каалайт элем? Биринчиден ден соолук каалайт элем. Дың бузарларга оңой эмес иштер тагдырына туура келет. Сиз ошолордун бирисиз. Мен түшүнөм. Бирисиз. Анан ушу тил маселесине келгенде, жанатан бери ушул 1 сааттан берки сөздө бир кызыл линияда бир нерсе айтып келатам. Биздей мамлекет үчүн коопсуздук маселеси тилден башталып, тилден бүтпөш керек. Биз ошондой акыбалдабыз. Коопсуздук маселеси эч убакта бүтпөйт. Мамлекет тирүү турганда коопсуздук маселеси аны коштоп жүрөт. А тил деген бул биздин куралыбыз, биздин инструментибиз. Расул Гамзатов, мен тилим өлөрүн билген болсом, ошондон бир күн мурун өлүп калганым артык деген сөздү бекер айткан эмес. Авар эли бир 200 миңге деле жетпейт. Биз өзүбүздүн эми катуу кетсем кечирип койгула, кайсарлыгыбыз, оонобастыгыбыз, ар кандай нерсеге тез берилип, өзүбүздүн тилибизди чаңганыбыз. Мен чоң атам колунда чоңойдум жылдыз. Чоң атам мени менен сүйлөшкөн тилинин 50% эле калды менде. А мен неберем ошонун 50%-ына да ошону билбейт. Баягындай затухайжы колебания деп коебуз. Ошону кетип атабыз да. Кетип баратат. Эми жана сиз жасаган, жана мамлекет тарабынан берилген каражаттын бардыгы ошол кетип бараткан нерсени токтотуп, өйдө, ташын өйдө көтөрсүн. Ата бабанын мындай бир байырлаган ушу Кыргыздагы бейиштей жердин гүлүн терген кыздарыбыз болсун, ташын өйдө көтөргөн улдарыбыз болсун, агайларыбыз болсун. Сизге дагы чоң ийгилик. Эми биз силердин туура айтсаңар, кандай айтсаңар да сөзүңөрдү жеткирелик деген кесибибиз ошол. Бүгүн убактыңызга карабай, ишемби күн экенине карабай келип бизге маек куруп бергениңизге мен ыраазычылыгымды билдирем, Каныбек агай. Урматтуу замандаштар, тил маселесинин айланасында кенен сөз кылалык деп биз бүгүн Каныбек Осмоналиев агайыбызды чакырдык элек. Силер ага күбө болдуңар. Эгерде бүгүнкү маек силердин кээ бир ичиңерде жүргөн, айтып айтпаган суроолорго түз болбосо да каймана жооп берсе, демек көрсөтүү өзүнүн максатына жетти. Кайрадан силер менен эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.